Салам достор, жана бүгүнкү жаңы видеороликке кош келипсиңер. Көбүңөрдүн сураганыңар боюнча көбүңөр эле сурадыңар Free Fire тартчы деп. Мен өзү мурунку чыгарган видеодон кийин Free Fire'ды удалить салгам, анткени мага бул көп деле жагып бербейт, бирок ошол убакта ойноп аткам, анан тартайын деп чечкем да достор. Анан кийин ошону удалить эткенден кийин анан бир убакта эле туруп эле просмотрлар көп болуп, силер көбүңөр эле ошо Free Fire сага тартсаң жарашат экен, анан ушуну тартчы деп жаздыңар да. Анан кийин көңгөрдүн эле сураганыңардан ошо мынакей кайта көчүрүп, азыр мына көрүп атсыңар, мурунку эмемди жоготуп алдым, азыр башынан баштап ойноп атам. Ошо сураганыңардан эле тартайын деп жатам достор. Эме бир жаңы оюн чыккан болчу, ошол PUBG жана PUBG деген сыяктуу, но Free Fire сыяктуу да. Бул Free Fire'дан жакшы, ошол сонун оюн. Жаңы чыккан, мен ошону ойноп жаткан болчумун. Анын чыкканына бир жыл боло элек, 8 6 ай ушундай болгон да. Ошону ойноп аткам, анан кийинки видеодо ошол оюн аты Cyber Hunter деген оюн. Ошого кийинки видеодо обзор кылам достор. Анан силерге жакса ошол оюн жөнүндө тартайын дегем да. Же болбосо көрөбүз, комментарийлерде жазганды унутпагыла. Жана достор, каналда уже 100 подписчик болуп калыптыр. Бул өтө чоң жетишкендик. Анткени акыркы мен стендофф деген видеону чыгарганда каналда 46 подписчик болчу, азыр уже 100 болуп калды. Бул өтө чоң жетишкендик. Жана каналга жазылгандардын баарына чоң рахмат айткым келет. Ал эми азыр болсо Free Fire'дан азыр соло режимде бир катканы жасайбыз, анан ошо менен бүтүрөбүз деп ойлойм. Кандай эмесе видеобузду баштайлы. Так, ойунубуз башталды достор. Мынакей мурун мен акыркы жолу ойногондо самолет көк түстө болчу. Азыр болсо кайта базовый түс болуп калыптыр. Анан кийин өзү көптөн бери ойногон эмесмин Free Fire'дан, анан Cyber Hunter дегенди ойноп аткам. Анан экөөнү салыштырып көрсөм, но Free Fire'дын картасы жаман кичинекей экен достор. Ушул но Free Fire'дын картасы тиги оюндун картасынын 4төн 1 бөлүгү эле болуп калат экен. Чындап эле достор. Өтө эле кичинекей экен да, азыр карап көрсөмчү. Анан кийин ошол оюнга мен кийинки видеодо обзор кылам достор. Азыр сразу эле тартам го дейм. Ошону силерге жакса, эми жагатпы деп ойлойм, бирок Free Fire'ды ойноп күн калгандарга ал оюн башында мындай оңой эмес, башкача болушу мүмкүн. Анткени мен да башында ойногондо бирке түшүнбөстүктөр болуп мындай кыйыныраак болуп аткан, бирок ал Free Fire'дан караганда качествосы өтө жакшы достор. Мага азыр ошол жагып атыр, анан ошол жөнүндө тарткым келип атыр да мен достор. Анткени буда слабыйраак мында биркечи. Сураганыңардан эле тартып атам достор. Чын айтайын, ошо Free Fire'ды көңөр сурап атсыңар, анан ошон үчүн тартып атам. Так, мен уже биякта оружияларын көбүн эле унутуп койдум. Кандайлар бар эле, кандайлар жок эле. Так, биякта бронежилет 3-уровендеги бар экен. Биякта М60. Так, М60 алабыз. Дробовик бизде жок. Так, М60. Прицел. Тиги айтмакчы, Cyber Hunter деген оюнда да прицел будан караганда өтө жакшы да. Эми аны кийинки видеодо тартам, анан өзүңөр көрөсүңөр. Так, азыр жерде патрон, магазин 3-го левел. Так, бизде противниктер алыс жакта көрүнбөйт. Сразу баштай берели. Ох ты, биякта жан сразу битке жерден секиргенде эле жан кетет го. А оны. Жаңа кабер келбеди. Кач аз артынан барып туруп өлтүр. Так. Оны тетиги жакка жүрөт. Өлгөн жок. Оны жакта мен жаңы кирген үчүн бияктагы слабыйрактар менен ойноп атам. Так. Деги өлгүзү келбейт экен муну. Так, азыр артынан коолап жетебиз го дейм. P90-дан алам деп унутуп койдум. Өлдүм, өлдү. Акыры канча жолу аттым билбейм, санаганда жокмун, бирок акыры өлтүрдүк достор. Так, криптерди жегенде бизге здоровье берчү эле, көптөн бери ойногон жокмун, чындап эле, анан унутуп аттым. Так, душмандар тегерек чекеде пока көрүнбөйт. AK-47. Ошо аканы эле алам го дейм, ака будан караганда жакшыраак деп ойлойм. Так, достор, зонанын эң чеке жагында жүргөн экенбиз. Мен жана нарбери азыр байкабай калыпмын. Азыр билбейм, жетишебизби же жетишпей калабызбы. Тиги жакта машина бар экен, ошо машина менен эле, жок, мындан жетишет экенбиз достор. Зона жакын эле арада экен. Free Fire'га чындап эле көнмөпмүн достор. Тиги оюнга көнүп алгам. Ошон көптөн бери ойноп эметип аткам да. Ал оюнда мындай, мисалы Free Fire'дан секирсең, нар көздөй куласаң өлүп каласың, бирок ал оюнда
жаңы Fortnite деген оюнду билесиңерби? Ошондой сыяктуу болуп учуп кетсең болот да. Бирок жакшылыктары өтө көп жана кийинки видеодо обзор болот достор. Ошо кийинки видеону күтөсүңөр. На этот раз ошо кийинки видео батыраак чыгат. Так, душмандар тегерек чекеде жок көрүнбөйт пока что. Аз бар туруп, но үйлөрдү билбейм, бирөө лутать этип эле же ала элекпи, аз көрөбүз. Айтмакчы биякта сумка да бар да. Тиги чындап эле өтө киберхантерга өтө эле көп көнүп алыпмын. Ал жакта сумка изначально эле баш пайда болгондо болот. Анан аны толушу да кыйын да. Акта оружиялар да бияктагы эмес, чыныкай дүйнөдөгү жок оружиялар, мындай современный сыяктуу тиги будущийдеги башкача оружиялар да, эч кылгачы аларчы. Ошондой сыяктуу эмеси ошондой, кандай жанры да. Но Free Fire'дыкындай мисалы, бунуку чындап эле айтсаңар, качествосы анча эмес го, мындай графикасы туурабы? Аныкы жакшыраак да будан караганда. Так, XM8 дейт. Бул билбейм, жакшыраакпы же анча эмеспи билбейм достор, комментарийлерде жазгыла, анткени мен көп ойнобойм анан муну билбейм деле кандай экенинчи. Так, биз жанатан бери басып жүрүп 3 аптечка чогулуп коюптур, бирок мен уже сумкам толуп калды. Жок, сумка жок экен да менде. Так, бекте АВМ бар экен. АВМ деген бул снайперский винтовка. Муну албай эле коюнчу, по-любому бул менин колдонгондо деле билбейм. Так. Бир сумка табып алса сом болот эле азырчы. Так, берде аптечка, берде бронежилет. Эчтеке деле жок экен биякта. Душмандарда мисалы 27 тирүү калды да. Бул жерде башында пайда болгондо 50 киши болсо, тиги мен айтып аткан Киберхантер деген жаңы чыккан оюнда ал жерде 100 да пабыктай. Ой, ёлки. Ким ал? Оны ким? Ой, акырын. Сен эмне? Ошончолук кыйын деп өзүң сезип атсың я. Ой, ёлки, блин. Бул жака вообще эле көмөпмүн достор. Дек өлтүрө албай койдум, анча жолаптым. Прицелдерди анча начарыраак экен бияктадачы. Бирок чындап эле достор жаман көрбөгүлө. Мага ошого чындап эле көбүрөөк көнүп алыптым да. Айнаки. Мына өлдү болду. Ким эле качып баратканын карабайсыңар мунун дагы. Так. Тепловой прицел алабыз. Жок, рюкзак. Рюкзакты алдык болду. Калган мындай деле алсак болот. Тепловой прицел 2 БМГ тең. Бронежилет 3. Биздикинен караганда бул по-любому жакшыраак болот деп ойлойм. Так, уже бизде 6 аптечка бар экен. Дробовик алып койсом. Мейли, нонун ордуна дробовикти алып коюн. Жакын жерден душмандарды өлтүргөнгө дробовик өтө жакшы. Аны өзүңөр деле билесиңер. Так, болду, мынакей бронежилетибиз 3, шлем 3, уже 3-чү уровендеги. Опа, он жакта бирөөнү көрүп атам. Так, өлдү, мынакей жаңы эле өлтүрдүк. Астыбыздан чыкканда тиякта өзү башында ойноп отурга, башында ойногондо как обычно слабыйлар болот да. Ой, ёлки, он жакта ким? Так, андагы өлтүрүп отурабыз. Биякта боттор барбы билбейм. Оюнчулар бирок чындап эле слабый экен. Катуу ойногондор пока эч кимди көрө элекмин. Ой, ёлки, ким? Каякта жүр? Оноки. Так. Ой, ёлки, каяка баратыр бул? Зона сыртына чыгып баратырбы? Аз по-любому азыр аркага кайтыш керек. Азыр бар туруп өлтүрүп коелу достор. Уже канча деген жанын алдык, азыр өлтүрбөсөк просто болбойт да. Так. Оно. Что-то боттурга окшош экен бул достор. Бул бот окшойт го. Начар эметип атат да. Дрон развернут. Аптечка, так, автомат патрондорду алабыз. Сумкабыз бирок толуп калышы мүмкүн экен. Сковородка бар, бизде мындай снайпер сыяктуу автомат бар экен. Ушуну алсак же албай эле койсом болот. Ой, ёлки, ким? Так, дагы бирөө чыкты, аны да өлтүрүп атыр достор. Мен азыр
бардыгын өлтүрүп атам, анткени бардыгы слабый, оюнга жан киргендер да. Бул естественно, бул барган сайын сен күчтүү ойногондо душмандарың да күчтүү болуп, уже топ-1 алыш вообще эле невозможно болуп калат да. Азыр башында эле ошондой оңой болот. Анан өзүң сезесиң эле сонун экенин жеңесиң деп. Кайсында барган сайын кыйынайт да. Так, бул жерде рюкзак деле биякта деле левел 2 экен. Так, азыр 15 адам аман калыптыр. Да, бирке чыдасак, аптечка. Да, бирке чыдасак, бузда көбүрөөк деп коем. Топ-1 алабыз да, достор. Так, мен уже видео билбейм канча 7-8 мүнөт болду. Аны монтаждагандан кийин көрөм. Видеолор не 10-15-20 мүнөт болсо болобу, силерден сурайын деп сурап көрөйүн дегем. Өтө узун болду, аягына чейин көрөсүңөр дейм да. Мага просто аягына чейин көргөнүңөр керек. Силер кызык болобу же кызык эмеспи, ошону сурайын дегем силерден. Так. Мыяктардан абайлаш керек, душмандар обязательно бул жерде бар да. Тепловой прицел деле биякта анча эмес экен, приближенияда начарак. Мейли ошол аэродропко чейин бара берели, акта душмандар баргу дейм, бирок барганда деле бару деле аразынан аман калышыбыз керек. Так, тиги жакта бирөө татыратып атышып атат. Азыр барып туруп, акырын артынан барып өлтүрүп коюш керек. Онуки. Бирок чындап эле ботторго окшош экен, достор, анткени вообще эле слабый экен да буларчы. Нормально эме атыша албай атат да. Так, ошо менен 8 адам калыптыр. Азыр наркы жакта могу радарда көрсөтүп атыр, бирөө бар дейт, азыр барганда көрөбүз. Жок, мыякта ким? Онуки. Так, буну да өлтүрдүк. Ошо менен 6 адам калды. Жаңы эле мыякта бирөө бар. Анакей. Болду, өлдү. Ой. Акырын тин. Ой. Макса болду, өлдү, достор. Так, азыр жаныбызды толтуруп алалы, бирөө бизге келе элек деле. Аэродропторго. Ким дагы? Ой. Онуки. Так, ошо менен уже 11 килл жасап койдук, достор. Азыр 2 оюнчу калды да. Аз эле калыптыр, азыр бирге чыдасак оюнчулар чыгат азыр мисалчы. 2 эле оюнчу калыптыр. Топ-1 чөтө өтө эле оңой болуп калды го бизге. Видеобуз да кыскараак болуп калды дейм ойлойм. Дагы бир катка жасасамбы же жазбай эле койсомбу. Өтө узун кылсам силерге да мындай кызыксыз болуп көрбөй коесуңарбы дейм да, бирок кызык болсо аягына чейин көрөбүз, узунураак кылып тартып бер десеңер, ишинде комментарийлерде жазып коюң. Так, зонабыз кичирейип келатыр. Жеке жактарда карайынчы, биякта зонадан качып келаткан эч кимди көргөн жокмун. Так, чурка. Онуки бирөө машина менен келатыр. Так. Аптечканы колдонбодум, чөтө өлүп кала турган экен, достор. Так, белки кибер... Ой, жан толтур. Ой, өлүп калсам өтө эле уят болуп калам азыр, достор. Так, колдон аптечканы колдон. Ой. Чурка. Зона жакын арада. Чыда, битке калды дагы. Жок. Той, ятта дезе. Ушундай да болобу. Жеңгендин да анимациясы башкача болуп калыптыр, достор, Мынакей карасаң, мисалы, жеңип алды. Бека дейт, Бека. Кыргыз окшойт чөтө. Поздравляем. Так, тилекке каршы топ-1 албай калдык, бирок чын эле Киберхантерда мындай зона өткөндөн кийин сен битке бир 10 секунд, 20 секундтай шип бар да, ошо менен эметегиң. Буда сразу эле жана азайган мен чын эле көмөпмүн, достор. Так, эми дагы бир катка жасасамбы же тим эле койсом, бул уровень повышен, уже экинчи уровеньге көтөрүлдүм жаңы. Өтө эле оңой болду каткабыз. Жок, чындап эле мен просто аракет кылган жокмун, болбосо оңой эле жеңмекпиз. Медаль пантеры дейт, мурун медаль дракона болчу. Так, силер Bedwars током какта Bedwars Free Fire сурадыңар, достор. Мен Free Fire'ды тарттым, эми ошо сөзүмө турдум дейин да. Дагы ушуну кошуп коеюн деп чечтим, анткени
мен ким подписчиктердин бирөөсү сураган, азыр атын унутуп аттым. Эме аккаунтту кантип которуш, кантип ушу бирөөнүн базасын алганга болот деп отур да. Аккаунт аркылуу дейт. Ал аккаунт аркылуу базаны алганың мисалы мынакей көрүп ал. Но мисалы дозуң барбы? Дозуң сага аккаунтуңду берет, жанагы email там ат бир балекет, анан кийин пароль наркотиктерди берет сага. Email почта, email дегенди билесиңби деп ойлойм. Анан кийин парольду берет. Сен ошол emailди өзүңдүн настройкиден аккаунтка ошо дозуңдукундай аккаунтту жазып эметесиң. Короче, ошол аккаунтту өзүңдүкүнө дозуңдукундай кылып ачып алгандан кийин мынакей флешка кирип туруп, могул жерде настройки дейсиң. Карасаң, мисалы музыка, наркотики, анан могул жерде мына вход Google Play деп турат, могулна кызыл болуп турган. Отключено дейсиң. Ушул жерде бассаң, бул жерде сен баскандан кийин мындай загрузка чыгат. Мынакей Google Play игры деп чыкты. Ушуну күтөсүң. Сен жанагы дозуңдун аккаунтун алгандан кийин мынакей көрдүңбү? Мисалы меники азыркы каналым бар аккаунт бул. А могул жерде дагы башка аккаунтум турат. Ошо мисалы сеники башка аккаунт болуп тур, бул жана дозуңбу, ким бирөөдөн алган аккаунт болсо, ошону тандайсың. Анан кийин загрузка болот. Анан ошол загрузка бүткөндөн кийин ошол дозуңдуку же ким бирөөнүн аккаунту болсо, ким бирөөнүн базасы бар болсо, ошол эметет да. Меникинде башка эчтеке өзгөргөн жок, анткени мен аккаунтта эчтекени баштаган эмесмин да. Сеники иш кылса, ошо болуш керек. Мына өзү суроо бергенсиң, мен сурооңо жооп бердим. Так, достор, ушу менен видеобуз соңуна келип чыкты. Аягына чейин көргөндөргө чоң рахмат, жана комментарий жазганды унутпагыла. Эң алгачкысы лайк басканды, жана эгер биринчи жолу киргендер болсо, анда каналга жазылганды унутпайбыз достор. Билесиңер, мен 1000 подписчик чогулткум келип отур, анан бардыгыңар жазылсаңар, ошол буйрса болот достор. Эми обзор кийинки видеодо болот. Анда кийинки видеону күтөбүз достор. Кийинки видеодо көрүшөбүз анда. Жазылганды унутпагыла, лайк басканды унутпагыла. Кош болуңар.